Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бул кайрылуум экология министрлигинде иштеген абдан таза, сасыбаган, жыттанбаган Мирбек аттуу кызматкер тууралуу болмокчу. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич, өлкөбүздө коррупция менен күрөш жүрүп аткандыгына байланыштуу 4 жылдан бери мен өзүмүн кичинекей айылым Тагыраагы Сары Челек корогундагы тонолгон миллиондор маселесин көтөрүп келем. Арадан 4 жыл өтсө дагы тилекке каршы үнүм силерге жетпей келет. Анын бирден бир себеби мына ушул Мирбекке окшогон таза, сасыбаган, коррупцияны көрсө дагы көрмөксөн болгон кызматкерлердин айынан. 2024 жылдын 28 майында мындай жоо уктум. Мыйзам бузуулардын жарым-жартылайы аныкталды. Тилекке каршы мыйзам бузгандарына 6 ай убакыттан көп болуп кеткендигине байланыштуу биз чара көрө албайбыз деген. Аны менен кошо бизде Сары Челектин сасыгы деген ат бериптир. Ошондо мамлекетибизде коррупционерлер менен күрөшкөн, тонолгон миллиондорду кайтарган УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич дагы сасык болуп калабы? Же болбосо Камчыбек Кыдыршаевичтин жүргүзүп аткан саясатына муну ушундай сасыбаган, таптаза, көздөрүн май баскан, коррупцияны көрсө дагы жалтанып артка качкан кызматкерлер каршыбы? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, муну ушундай кызматкерлерге тез арада чара көрүүңүздү суранам. Менде 4 жылдан бери кайдыгер кызматкерлердин тизмеси баш аягы көрүнбөйт. Эгерде мени кабыл алсаңыз, алардын баарын бирден атап берүүгө, ошондой эле Сары Челек корогундагы 30 жылдан бери тонолгон миллиондорду далилдеп берүүгө даярмын. Видеонун автору Алтынбек уулу Нурдин. Ассаламу алейкум. Только если с момента совершения проступка не прошло 6 месяцев, Алтайдан кейін 5 жыл бар. Если былтырғы фактыларды алып келіп отыр, ештеңе болмайсың. Бұйыртсың да.